буга чейин сиз белгилеп өткөндөй Атамекен Атамбаевдин бийлигине карата оппозицияда болчу. Бүгүн Атамекендин позициясы кандай? Учурду позицияда туруп дагы оппозицияда болчу дейт. Коалицияда тургандыгына карабастан оппозициялык маанайда болуп келгенбиз деп жатасыздар. А бүгүнкү бийликке карата Атамекен партиясынын партия катары бир партиялык институт катары позициясы кандай? Оппозиция деп атасак болобу? Жок, оппозиция деп атасак бул мындай абдан курч суроо да. Оппозиция болуш үчүн мен ойлойм 16 июльда көрөбүз. Эгерде 16 мен оюм ушундай да, 16 июльда эгерде чынындап туура адилеттүүлүк чечим болбосо, лидерибиз карата, анда биз оппозицияга кетебиз. Эмне кылабыз? Биз оппозицияга барып, ана ошондон баштап анан кийин иштеп баштайбыз. Бирок ошо партиянын позициясы бир эле Текебаевдин лидерлигинин айланасында болобу? Мисалы, колунда болуп аткан башка иштер жана башкалар экинчи планга түшүп калбайбы анда? Эми мындай да, биз партия катары дайыма оппозиция катары иштеп келгенбиз да. Анткени тиги парламенттик көпчүлүккө киргенде деле биз өзүбүздүн позициябызды айтып атып, бизди дайыма айтышча, силер коалициядасыңарбы же силер оппозициядасыңар деп. Ошондуктан бизди азыр бир дагы жаран бүгүн силер туура эмес тиги иштеп атасыңар, айтып атасыңар деп айта албайт. Биздин тарыхыбыз ошону көрсөтөт. Бүгүн Сооронбай Шариповичтин туура эмес иштерин деле биз сындайбыз, эртең деле сындайбыз, эгерде туура эмес болсо. Бирок оппозиция деп официалдуу биз азыр айта албайбыз.